Адахан Кипсабаевич. Ассаламу алейкум, қасиетті қырғыз елім, урматтуу қырғызстандықтар. Менің қайрылуым, сіздер білесіздер, бір қанша жолы қайрылуу жасадық. Тилекке қаршы негізгі талапкердің жоқтығы өкіндіреді. Ошол суроолордун көпчүлүгү ошол негизги талапкерге эле. Мен ал кишиге Кочкаратыда да чакырдым эле. Кийин WhatsApp'тар аркылуу дагы, Facebook'тар аркылуу да чакырдым эле. Тилекке каршы келбей койгондугу өкүндүрөт. Бул мен эки тарабымдагы турган азаматтарга, Кыргыз Республикасынын президенттик ордуна талапкерлерге ийгилик каалайм, жакшылык болсун, аманчылык болсун. Ким жексе ошол жеңсин. Бүтүндөй аягында биздин касиеттүү мамлекетибиз, биздин элибиз жеңген болсун. Натыйжада ошол аткарылбай турган үмүттөрдү аткара турган азаматты сандап алышка бүтүндөй кыргыз журтчулугуна ушуну каалап кетем. Рахмат. Адахан Кипсабаевич. Мен да ушундай кайрылууну жасагым келет. Урматтуу касиеттүү Кыргызстандын эли, өзүңүздөр көрдүңүздөр кимдин ким экендигин. Кандай жолдор менен болсо дагы бийликти алабыз, бийликте турабыз, бийлигибизди улантабыз деген арамза пикирлердин баарын четке кагышыңыздарды суранам. Мен сиздердин баарыңыздарга жете алган жокмун, кечирим сурайм. Бирок кечээки жыйындарда өзүңүздөр жаанга карабай, суукка карабай келгениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдирем. Айрыкча сыртта жүргөн, убактылуу иштеп аткан азаматтарга кайрылам. Сиздерге миң жолу рахмат айтып, баш ийип таазим кылгым келет. Өзүңүздөр добуш бере албасаңыздар дагы тууган уруктарды үгүттөп атканыңыздар үчүн ыраазычылык билдиргим келет. Бул арам бийликтин пикири. 500 миңге жакын шайлоочулар, Россиядагы, Казакстандагы жашап аткандар, сиздердин шайлоо укугуңуздарды бузду бүгүнкү күндө. Болгону 18 миң гана киши шайлоодон өтөт деп Россия боюнча. Бул деген өз элдин кыянаттык, бул кара ниеттик, бул жакшылыкка алып келбей турган иш. Эгерде мамлекетимди сүйөм, өлкөдөн өткөн дөөлөт жок деп жүргөн бир азамат болгон болсо, сиздерге укукту берип коюш керек эле. Мен ошол азаматка үчүн келдим эле бүгүн телетаймашка, бирок жигиттик кылып келе алган жок.